программада. Капчагай эң мыкты эс алуу жайыбы же сырдуу окуялар менен күтүүсүз жоолугушуулар аймагыбы? Капчагай көлү курорт деп айтууга татыктуу эс алуу аймагы, балык улоо, суу мотоцикли жана моторлуу кайыкта сейилдүү. Аквапарк жана көптөгөн көңүл ачуулар миңдеген туристтерди кызыктырат. Бирок бул аймак башка жагынан дагы атагы чыккан. Айтсак көрүмчүлөр, көлдө сүзүп жүргөн табыттар, киши жегич сом жана туякчан аял жөнүндө аңыздар көп. Казакстанда жүрөктү түшүргөн окуялар көп айтылган башка мындай шаар жок. Ар үчүнчү адам жеке өзү ушул көлдө же Капчагайга бара жаткан жолдо кайсыл бир сырдуу көрүнүш көргөнүнө ишендирет. Бул аймакта эмне сыр бар жана эмнеден улам кимдир бирөөлөр үчүн бейиштей жай болсо, башкалар үчүн арбактар жана жиндер катары сыналат. Капчагай суу сактагычы кандай жерге жайгашып калышы мүмкүн эле? Атайын мамлекеттик комиссия жыйын өткөргөн. Алматыда туман кандай пайда болду? Биз кокусунан бизди Алматыда туман каптай баштагандыгын байкадык. Капчагайда динозавр кайдан келиши мүмкүн? Старожилы это вряд ли помнят. Карыялар аны эстеп калбаса керек. Бирок геологдор бир кездерде ушул жерде Иле көлү болгонун билишет. Капчагайдын уламыштары жана чыныгы окуясы тууралуу азыр сөз болот. Наверное, нет более Алматы шаарынын жана Алматы облусунун жашоочулары үчүн мындан да таанымал эс алуу жайы жокко эсе. Жайкысын суу жээктери эс алуучуларга толот. Бирок алардын көпчүлүгү Капчагай шаарынын жана суу сактагычтын чыныгы тарыхын биле беришпейт. Меня зовут Андрей. Менин атым Андрей Сложин. Сиздер Time Puzzle программасын көрүп жатасыздар. Капчагай шаары Алматыдан 1 сааттык жолдо жайгашкан. Анда 50 миңден ашык калк жашайт. Шаар Капчагай суу сактагычынын жээгинде жайгашкан. Ал тарыхый ченем боюнча жаш шаар. Өткөн кылымдын 70-жылы негизделген. Бирок буга карабастан шаарда көптөгөн уламыштар жана аңыздар айтылып жүрөт. Көпчүлүк эл шаарды суу сактагычтын жанында ар түрдүү курорт жана санаторийлерди ачууга ыңгайлуу болгон үчүн курулган деп ойлошот. Бул көлдү жасалма эмес, адамдар келгенге чейин эле табигый түрдө жаралган көл экендигине ишенген дагы адамдар көп. Жаңы шаарды куруу үчүн орун кандайча тандалгандыгы тууралуу жазуучу, публицист, аймак таануучу жана Капчагайдын тургуну Владимир Таран бизге мындайча айтып берди. В 1965 году Ленинградский научно-исследовательский институт 1965-жылы Ленинграддык илимий изилдөө институту жаңы шаардын долбоордук, сметалык жана борбордук экономикалык негиздемесинин үстүндө иштей баштаган. Анын келечеги жалпы көлөмү 200 миң кишиге эсептелген болочок шаардын курулушу үчүн аянт тандоо боюнча иштер жүргүзүлгөн. Было как бы 4 варианта основных. Самый первый вариант был в районе села Чингильды, это 110 километров от Алматы, но там наиболее ровная местность, наиболее плодородная почва. Негизи 4 вариант болгон. Эң биринчиси Алматыдан 110 метр чакырым турган Чингилди айылы районунда болгон. Ал жакта бир кыйла түз жерлер жана түшүмдүү кыртыш бар эле. Анан башка техникалык, экономикалык көрсөткүчтөрдү эске алуу менен биринчи вариант катары Чингилди району тандалат. Бирок ал жакта ыңгайсыз жактары да болгон. Биринчиден Алматыдан 110 чакырым алыс, экинчиден Капчагай ГЭСинин курулушунан жана гидро куруучулар конушунан алыс. Анткени ал кезде айрым турак жайлар гана эмес, кээ бир ишканалар да курулуп калган болчу. Экинчи жана үчүнчү вариант боюнча жаңы шаарды Заречный же Арна айылында жайгаштыруу каралган. Бирок андан да баш тартышат. Анткени ал жак дөңсөлүү, топурагы кумдуу болгон. Анын үстүнө Каскелең дарыясы жакын турат. Ал жазгысын ташкындайт. Андыктан жаңы шаарлардын калкына көп ыңгайсыздык жаратмак. Ошентип 4-чү вариантка токтошот. Специальная комиссия заседала. Атайын мамлекеттик комиссия жыйын өткөрүп, азыр шаар турган жер аянты тандалат. Аны гидро курулушчулар конушуна жакындыгы чечүүчү жагдай болуп калат. Первый отряд строителей
15 человек высадился буквально десант в январе 1900. 15 кишиден турган биринчи курулушчулар тобу десант сыяктуу 1963-жылы 3 айында келип түшөт. Анда бул шаарды куруу зарылдыгы келечекте Алматы шаары чоңоюп кеңейе тургандыгы, анан ага жандоочу шаар керек болоору менен түшүндүрүлчү. Ал жаңы шаар калктын бир бөлүгүн болочок Капчагайга магнит сыяктуу тартып кетиши керек болчу. Капчагай шаарынын мында жайгашып калышына ушул жерге Капчагай гидроэлектростанциясын куруу пландалганы себепкер болгону белгилүү. Аны долбоорлоо менен 1959-жылы бүткүл союздук гидропроект долбоордук изилдөөчү институттун казак филиалы иш алып барат. Жаңы ГЭС куруу идеясынын автору советтик окумуштуу, энергетик жана Казакстандагы энергетикалык илимдин негиздөөчүсү Шафик Чокин болгон. Чокин долбоорду 1961-1964 жылдары бир нече жылы кайра иштеп чыгууга алып келген. Бирок бекитүүнү создуктуруу да анын курулушун токтоткон эмес. Первый же 1963 год 1963 жылы Алматы Капчагай автоунаа жолунун курулушу башталат. Биринчи иш жолду куруу болгон. Андан кийин биринчи эле жылы бул жака электр кубатын өткөрүү линиясы тартылат. Проведена. ГЭСтин курулушуна адистерди бүткүл өлкөдөн издешет. Бул мамлекет жетекчилигинин көзөмөлүндө турган абдан маанилүү жана жоопкерчиликтүү иш болгон. Долбоорго тажрыйбасы жок адамдарды ишке алууга таптакыр мүмкүн эмес эле. Мында жетекчилер менен долбоор авторлорунун аброю гана эмес, болочок шаардыктардын тагдыры гана тобокелге салынат. Строительство вело СМУ Иртыш-Газстрой. Курулушту СМУ Иртыш-Строй жүргүзөт. Алар чыгыш Казакстанда алгач Өскемен ГЭСин куруп бүтүшкөн. Андан кийин Бухтармин ГЭСин курушат. Анан ошол эле курулушчулардын негизги өзөгү, анын ичинде жетекчилик курамы бизге Капчагайга буктырмадан келишкен. Казалось бы, что может быть? Жаңы шаар менен ГЭСтин курулушунда анча кызык жоктой сезилет. Анда ушул сыяктуу масштабтуу долбоорлор бүткүл Советтер Союзу боюнча жүргүзүлүп жаткан. Бирок даамдуу тамакты сүйгөндөр үчүн бир кызык окуя бар. Аны мага жазуучу жана журналист Василий Шупейкин айтып берген. Очень интересный факт. Не было коктала до... Абдан кызык факт. Капчагайга чейин көктал жок болгон. Так ушул Капчагайда жазгы суу ташкыны болгондо чөп аралап өрдөп чыккан сазандарды жумушчулар кол менен кармап алышат. Андан көп жолу балык сорбо жасашат. Кийин даамдуу тамак эңсешет жана бирөөсү ушундай бышыруу жолун сунуштайт. Вот один из них предложил. Есть самая обыкновенная сетка, через которую... Атап айтканда комелеген торго балыктын ичин тазалап тизип, анын арасына жашылчаларды кошуп, татымал себелеп отко коюшат. Ошентип эң сонун көктал жаңы тамагы пайда болот. На костер и появилось замечательное блюдо коктал. Албетте көктал даамы мурда эле болгон, бирок ал башында азыркысынан айырмаланган. Көктал аты айтып тургандай талдын бутагын түшүндүрөт. Иле Ыртыш Сырдарыянын боюнда Балхаш жээгинде жашаган көчмөндөр байыртадан эле балыкты ушундай ыкма менен даярдап келишкен. Бул жөнөкөй жана даамдуу болгон. Ал үчүн балыкты кармап, аны талдын бутактарына тизип, түтүнгө ыштап койсо эле даамдуу жана туюмдуу тамак даяр болуп калчу. Капчагайлык курулушчулар аны өркүндөткөн. Алар жигердүү элден жашылчаларды алып, балыктын ичине салышкан. Ачыган каймак табылса, аны дагы тамакка колдонушкан. Андан ары көрүңүздөр. Өлүктөр жана көлдө сүзүп жүргөн балыктар жөнүндө окуя качан пайда болгон? Не скрою, к изучению этой темы меня подтолкнул... Менин бул теманы иликтөөмө көлдө жана Капчагай шаарынын айланасында айтылып жүргөн уламыштар түрткү болгон. Алардын бири киши жегич сомдор жөнүндө баяндайт. Бактыга жараша ал ушул жердик балыкчылардын тамашасы болуп чыкты. Экинчи уламыш коркунучтуураак. Ал боюнча көлгө суу толтурула баштаган учурда Илийск айылындагы элди унутуп калышкан имиш. Жүздөгөн адамдардын жана жандыктардын сөөгү жээкке чыгып, суу көрүстөндү жууп, көлдө табыттар сүзүп калгандыгы айтылат. Мага Илийск айылынан чыккан Капчагай шаарынын тургундары менен таанышууга мүмкүн болду. Буларды мага Абдымырза Сатпаев айтып берди. Вообще-то название Или. Негизи толук аталышы Иле.
Ал Иле дарыясынын атынан алынып калынган. Ал жерде 140 жыл илгери станция же айыл болгону айтылат. Бул аймакта жашаган адамдар жөнүндө алгачкы документтештирилген эскерүү 1255 жылга таандык. Аларды фламандык Кечил жана саякатчы Гильом де Рубрук өзүнүн чыгыш өлкөлөрүнө саякат китебинде жазып калтырганы белгилүү. Король Людвиг VIII буйругу боюнча Рубрик дипломатиялык миссия менен монголдорго жөнөйт. Ал улуу талаанын байыркы шаарлары жөнүндө толук баяндама калтырган жана Кытайга чектеш бийик тоолордон башат алган дарыя жөнүндө да айтып кеткен. Кийинчерээк тарыхчылар аныктаган боюнча анда Иле дарыясы сүрөттөлгөн. Илийск изначально это был пикет, скажем так. Илийск башында Верный менен Капалды жана андан ары Семипалатинскти бириктирген жолдогу күзөт бөлүмү болгон. Ал өткөөлдүн жанында турган. Ал кезде Семенов Тянь-Шанский саякаттап жүргөн. Валиханов, Семенов Тянь-Шанский бул 1856 жыл. Алар аттары менен кечмеликтен өтүшкөн. Они переправлялись вообще вплавь вместе с лошадьми. Башкача айтканда казак орустардын аттары суудан кечип, сүзүп өткөнгө көнүшкөн. Анан көпүрө курулат. Анын жанында ушул айылда пайда болот. Ал колхоз болгон эмес, анткени ал товарларды өткөрүү менен байланышкан. Иледе кеме жүргүзүү көйгөйү болсо дагы алар жүрүп турган. Или, хотя вот судоходство там всегда было таким проблемным. Вот эта дорога, которая уходит... Көлдү көздөй бара жаткан ушул жол ошол Илийск айылына алып барчу. Же айрым булактарда Иле деп дагы аталган. Анын тарыхы 1853 жылдан башталат. Анда Кытай менен чек араны коргоо үчүн Хорунжий Лаптиевдин жетекчилигинде 40 аскерден турган гарнизон уюштурулган. Кийинчерээк Чоң Ордонун приставы Михаил Перемишевскийдин аскер отряды тек айында Копалдан чыгып, Тянь-Шань тоолоруна өтө турган Иле дарыясынын 30 откол кечүүсүнө келет. Аскерлер мурда эч болбогон жаан чачын жана бороонго кагылат. Андыктан суудан өтүү бир жумага созулуп кетет. Перемишевский өз отряды менен эмне үчүн кышка чейин калганы белгисиз. Анда Жети суу районунда тереңдеп барып, аскер портун негиздөө, кийинчерээк Верный деп аталып калган станцияны түзүү тапшырмасы болгон. Суук кыш жана аттардын чыгым болушу пристав Перемишевскийди ушул жерге калууга мажбурлайт. Ал Илийскиде жазга чейин жашайт. Көчмөн казактар орустарды өздөрүнүн аяз атасын ала келди деп тамашалашчу экен. Илийск появился еще во времена империи на том месте. Илийск империя убагында Иле дарыясы аркылуу өткөн кечүү бар кезде пайда болгон. Кийинчерээк көпүрө курулат. Андан соң ошол жерге темир жол көпүрөсү курулат. Железнодорожный мост там же. Анткени ал жерден дагы Түрксип өтөт. Ал абдан чоң айыл эле. Ал Иле дарыясындагы кечмеликке дагы байланыштуу болгон. Ал айылга Орусия менен Украинадан жер которгондор келе баштайт. Алар үйлөрдү куруп жашылча жемиштерди айдашат. Жашоочулардын көбү балык кармоо менен иштешкен. Жыйынтыгында Илийскиде биринчи балык заводу пайда болот. Ошол учурга карата Верный шаары да курулуп калат. Иле дарыясынан кармалган балыктарды жаңы шаардын базарына тартып келе башташкан. Илийск казак орустар аскер гарнизону 4 жылда эле чоң конушка айланат. Мисалы Семенов Тянь-Шанский экинчи жолу 1857 жылы Илийскке келет. Анда саякатчы ал айылды мен үчүн эсте калган экскурсиялардан кийин бугу айынын 12-синде Илийскке келип түштүм. Ал жерден эң сонун токой жыгачтарынан курулган биздин орус айылын таптым деп сүрөттөп жазат. Падышалык убагында Илийск жетиштүү өнүккөн конуш болгон. Мында 1000ден ашпаган киши жашагандыгына карабай өзүнүн пристаны болгон. Иле дарыясы боюнча генерал Колпаковский пароходу жүргөн. Ал дарыяны өрдөп Кытайга товарга барган. Мындай салыштырмалуу тынч жана жай турмуш Илийскиде өлкөдөгү бийлик алмашканга чейин өкүм сүрүп турган. Конушта актар менен кызылдардын кандайдыр бир кагылышуулары болгон эмес. Бийлик алмашуу салыштырмалуу тынч өтөт.
Жергиликтүү калк өтүп жаткан окуяларга анча маани бербей, өз иштери менен алек болушкан. Бирок калыстык үчүн айта кетүү керек. Кеңеш өкмөтүнүн келиши менен Илийскиде кеме куруу өнүгө баштайт. Ошентип 1934-жылы Иледе 60 баржа, кеме жана буксирлер жүрүп турган. Анын үстүнө бул жер эс алууга абдан ыңгайлуу жай болгон. Улуу муундун өкүлдөрү мында эң сонун аңчылык болгондугун айтышат. Сансыз өрдөк, каман, эликтер болгон, атүгүл жолборста жашаган. Падышалык убагында бул жакта Верныйдын жетекчилиги дагы келген. Советтер бийлигинин орношу менен Илийскиге жана анын айланасына партиялык жетекчилик дагы келе баштайт. Бир жолу айылга революция жана Кызыл армиянын түзүлүшүнө түздөн-түз катышкан инсан катары бүткүл өлкөгө белгилүү Лев Давидович Троцкий дагы келген. Революционер Москвадагы өзүнүн жолдошторуна жазган каттарында анын Илийскиге жакын болгондугу айтылат. Жергиликтүү камыш арасында аң уулап, жеке өзү 40 өрдөк атат, жолборс дагы көрөт. Анын үстүнө Троцкий өзүнүн жарандык жубайы Наталья Седова менен бирге балык уулап, убакытты эң сонун өткөргөндүгүн дагы айтып берген. Айылга жакын жерге минералдык суулардын курорту жайгашкан. Архивтерде Троцкий аялы менен бул жайга келгендигин тастыктаган документтер сакталып калган эмес. Бирок суу толгонго чейин бул курорт атагы чыккан эс алуучу жай болгон. Это курорт Аяк-Калкан, который называли нашим Цхалтубатом. Бул курорт Аяк-Калкан. Биздикилер аны Цхалтубо деп да аташкан. Чындыгында ал жерде Казакстан үчүн өзгөчө сейрек минерал суулар болгон жана курорт бүткүл Союзга болбосо дагы мында Казакстанда абдан кеңири колдонулган. Здесь в Казахстане многие пользовались. Бул жайды Ессентуки менен салыштырышкан, түгүл сууга изилдөө да жүргүзүлгөн. Маалыматтар боюнча 1 литр суудагы бром менен кремний кычкылынын үлүшү 0,1 граммды түзгөнү аныкталган. Анда 3 булак жер төөнөн түз алып турган. Суунун жылуулугу 30 градус Цельсияга жеткен. Бул жакка кызыл жүгүрүк, тамак сиңирүү, трактын жана кыймыл, бой туттургуч тутум ооруларынан дарылануу үчүн келип турушкан. Когда началось строительство только Качан курулуш башталып, суу толо баштаганда ал скважиналарды жардырып салышат. Бирок суу ал жерге толуп жеткиче дагы 20 жыл өтөт. Азыр дагы ал булактар барбы же жокпу, суроо да ойдо турат. Под вопросом, то оно есть или нет. Жыл өткөн сайын айыл өсө берет. Мында 10 миңге чукул адам жашайт. Үйлөрдү колдо бар материалдардан курушкан. Бул адатта камыш жана ылай болгон. Айылда мектеп жана оорукана иштеген. Эмгекчилер үчүн атүгүл кинотеатр дагы курушат. Кинотеатр Речников. Ал кинотеатр Речников деп аталчу. Андан ары дагы клуб болгон. Ал жакта көчөлөр көп болчу. Чоң оорукана курулган. Мен өзүм дагы дарыяга жакын жашоочумун. Айыл өзүнүн наны менен дагы абдан белгилүү эле. Илийскиде жергиликтүү айылдарды нан азыктары менен камсыздаган наабайкана болгон. Карыялар Илийскиге советтик казакстандыктардын борборунан да адамдар ысык бөлкө нан үчүн келишкендигин айтышкан. Наабайкана сонун болчу. Айтмакчы, биздин нан абдан белгилүү эле. Мен бир кезде Алматыда иштеп жүргөндө менден сурап биздин Капчыгайдагы Илийск нанын ала кел дешчү. Анан да сонун даамдуу нан болчу. Жергиликтүү калк кемечилик, балыкчылык, аңчылык жана соода иштери менен алектенген. Бирок жетекчилик айылдын элине конуш суу алдында калаарын кантип эскертпей калган. Чындыгында бул дагы бирөөлөр ойлоп тапкан жомок болуп чыкты. Анткени айылды эвакуациялоо суу келгенге чейин башталган. Чоң иштер жүргүзүлгөн. Баарынан мурда айылдык кеңештин биринчи төрагасы Арменов Айтан Буркетпаевич тарабынан көп иш жасалган. Атайы штаб уюштурулган. 1,5 жыл ичинде айыл башка жерге көчүрүлөт. Абдан чоң көлөмдүү иш жүргүзүлөт. Жашоочуларды жакынкы айылдарга жайгаштырышат. Көпчүлүк жашоочуларга жаңы шаарга көчүп баруусу сунушталат. Ал кезде аны шарттуу түрдө Новоилийск деп атап коюшчу. Анан азыркы Капчыгай аталышы ыйгарылат. Вообще название Капчыгай, оно старше. Негизи Капчыгай аталышы шаардан бир топ улуу. Анткени улуу тосмо менен суу тосулган коош жер. Бул Капчыгай болгон. Капчыгай суу капкасы деп аташкан.
Ошондуктан бул аталыш мурда эле болгону белгилүү. Бирок бардык эле адамдар жаңы шаардагы батирлерге көчүп киргиси келген эмес. Жана буга дагы олуттуу себеп бар болгон. Я тогда был совсем, как сказать, пацаном. Анда мен кичинекей бала элем. 6-7 класстарда окуучумун. Анан ошол кабар келди. Башында жашоочулар көчүп кеткиси келген жок. Анткени бул жака келген кишилер мында кум бороонун, климаты катаал ушундай жер экендигин көрөт. Ысык какшыган кум. Жара, песок. Анан кум бороону башталганда ал жакта ондогон метр жерден туман сыяктуу эч нерсе көрүнбөй калган. Ничего не видно было. Айтмакчы, суу сактагычтын пайда болушу аймактын климатына олуттуу таасир тийгизген. Бул өзгөрүүлөр мындан 70 чакырым алыс турган Алматыда дагы сезилет. Что бросилось в глаза вот в первые годы, когда зеркало этого водохранилища... Суу сактагычтын деңгээли эң жогорку чекке жеткен биринчи жылдары алгач көзүбүзгө эмне урунду? Биз кокусунан Алматыны туман каптай баштагандыгын байкадык. Туман таптакыр болчу эмес. Эсте калган факты 1971 жылы атам Алматыда биринчилерден болуп Жигули сатып алды. Анан бизге туманга каршы фаралар керек болду. Машины «Жигули». И вот нам понадобились противотуманные фары. Я как пацан говорю: папа, давай купим противотуманные фары. Он говорит: да зачем, здесь не бывает тумана. Мен атама туманга каршы фара сатып алалы дейчүмүн. Ал болсо эмне кереги бар? Бизде туман болбойт деген эле. Анан жазында күзүндө так ошол түндүк талаа тараптан эртең менен соккон шамал туман алып келе баштады. Анан Алматы аэропорту жабыла баштады. Ал мурда эч качан аба ырайы жагымдуу болгондуктан жабылган эмес. Природных условий. Кандай болсо да акырындап жаңы шаарга эл олтурукташа баштады. Теперь вот живу в этом городе уже. Мына бул шаарда 69-жылдан бери жашайм. Биринчи болуп менин жердештерим 68-жылы кол жайында көчүп келишкен. Биз 69-жылы көчүп келгенде бир нече үй курулуп бүткөн болчу. Негизги масса бул жака көчүрүлгөн эле. Ал эми калкып жүргөн табыттар жөнүндө айтсак, ал жөн эле ойдон чыгарылган жомок экен. Эвакуация убагында Илийскинин калкына өз туугандарынын жасаттарын башка жака көмүүсү сунушталган. Айрымдар аны аткарды, башкалар сөйөктөргө тийген жок. Калган мүрзөлөр консервация кылынган. Санэпидемстанция келип бардыгына бетон куюп чыккан. Андан ары программада Капчыгай эмне үчүн үйлөнүү үлбөс шаары деп аталып калган. Көл түбүндөгү динозаврлар жөнүндө уламыш кайдан чыккан? Капчыгай кээси менен жакынкы шаардын курулушу бир учурда жүргүзүлөт. Илийск айылынын жашоочуларынан тышкары Зор өлкөнүн булуң бурчунан келген көп сандаган адистер менен дамба куруучуларын дагы жайгаштырыш керек болгон. Все шло буквально параллельно. Знаменательные даты. Бардык иш бир маалда жүрдү. 1970 жыл көрүнүктүү мезгил болду. Ал жылы Иле дарыясы тосулду жана жасалма көлмө түзүлдү. Анан Капчыгай кээсинин курулушу башталды. Болочок Капчыгай кээсинин пайдубалына белги катары таш такта коюлуп түптөлдү. Ошол мезгилдеги ири курулуштар сыяктуу эле бул жака көп сандаган ыктыярчылар тартылган. Өлкөнүн көптөгөн аймактарынын комсомолдору жаңы шаардын, жаңы ГЭСтин курулушуна өз салымдарын кошкусу келген. Бирок кийинчерээк Капчыгайда бүткүл Советтер Союзуна таанымал болгондагы бир ишкана пайда болот. Статус города Капчыгая в то время был город строителей и энергетики. Ал кезде Капчыгайдын курулушчулар жана энергетиктер шаары деген макамы болгон. Бул эми негизинен электр иштей турган кесиптер. Анан бул курулушту түздөн түз жетектеген министрлер кабинети аялдар иштей турган ишкананын курулушун пландаган. Ошондуктан так ошол фарфор заводун тандашкан. Анда республикада андай бир дагы завод болгон эмес. Андыктан бул биринчи фарфор ишканасынан болуп калат. Заводду 1975 жылы курушат жана биринчи өнүмү ошол эле жылы 5 айынын 31 күнү чыгат. Бул жакка бүткүл өлкөдөн эң мыкты адистер чакырылат. Жакшы даярдашкан жана жамаат дагы 1,5 миңден ашык кишиден турган. Алар бир гана Казакстандан эмес, Орусиянын шаарларынан, ал эми Украинадан мыкты сүрөтчүлөр келген. Из Украины даже. Адистердин пикири боюнча заводко эң жаңы заманбап жабдууларды алып келишет.
Фарфор заводунун биринчи директору Анатолий Выборныйдын айтымында бул Кытай фарфоруна тең тайлаша турган өлкөдөгү жападан жалгыз ишкана болгон. Бирок ал жаңылган эмес. Кыска мөөнөт ичинде фабрика бүткүл дүйнөгө атагы чыккан идиш аяктарды, фигураларды жана башка өнүмдөрдү чыгарууга киришкен. Наша фарфоровая посуда была. Биздин фарфор идиш республикадагы эмес, чет өлкөлөргө дагы жакшы таанылган. Склады, я помню, были переполнены, отправляли вагонами эту посуду. У меня, кстати... Мен кампалар ашыгы менен толуп, идиштер вагондор менен толо жөнөтүлүп тургандыгын эстейм. Айтмакчы, менде мындай азем-белек түрлөрү сакталып калган. Мисалы баатырлар, кыз жибек, Айсулуу ушундай каармандар болгон. Ошол кезде шаарда көп сандаган жаштар, негизинен бойдок кыз-жигиттер эмгектенген. Андыктан Капчагай көп өтпөй жаш үй бүлөлөрдүн шаарына айланат. Капчагайский фарфоровый завод был знаменит тем, что... Капчагай фарфор заводу жаштар жамааты менен аты чыккан. Менимче алардын орточо жаш курагы 28 жаш болгон. Кээде күнүнө 15тен үйлөнүү үлпөтү болуп турган. Бул жактан көптөгөн куруучулар колукту тапкан. Бирок тилекке каршы кийин заводдун иши жүрбөй баштайт. Өлкөнүн кыйрашы менен идиш чыгаруу пайдасыз болуп калат. Анткени өндүрүшкө керектүү бөлүктөр мурдагы союздук республикалардан алынып келинген. Ее поставлялось из Прибалтики, из Украины, из России. Чүйкезат Балтика жээгинен, Украина, Орусия шаарларынан келип турган. Ал темир жолу менен кымбат баада жеткирилип турган. Прервались связи экономические с Россией. Союздун бузулганы Орусия, Украина, Балтика жээги менен экономикалык байланыштар үзүлөт. Тяжело было. Аны мен өзүмдүн китептеримде фарфор заводуна жашап кетүү кандай кыйын болгондугун жазып жатам. Анан ал акырындык менен толук жабылат, иштегендер таратылат. Люди были распущены. Также именно благодаря фарфору. Так ушул фарфор заводуна байланыштуу шаарда дагы бир уламыштар жаралат. Ал боюнча өлкөдө Лох-Несс жандыгына окшош укмуштуу жаныбар жашай тургандыгы айтылат. Фабриканын кызматкерлеринин бири түшүнүксүз зор жандык суудан чыга калгандыгын өз көзү менен көргөн эмиш. Анан шаарда көлдө динозавр бардыгы жөнүндө ушак таратылат. Андай болушу да мүмкүн экендигин, суу каптаганга чейин Илийск айылынын жанында байыркы көл жайгашкандыгын, балыкчылардын торун тартып кеткен учурлар болгондугун айткандар дагы табылат. Рыбацкие сети. Старожилы это вряд ли помнят, но геологи знают, что когда-то на этом месте... Карыялар бир кезде ушул жерде Иле көлү бар деп аталган чоң суу болгонун эстей алышпай. Бирок геологдор аны так билет. Ал көлгө Иле ала тоосунан анын ичинде чарын чиликтен келген агымдар куюп турган. Анан бир кезде көл жарылып суусу агып кеткен. Андан ары азыркы Иле дарыясы агып калган. Бул көл жаңы деңиздин долбоору сыяктуу болду. Ал эски Иле көлүнүн үстүндө жайгашты. Старое Илийское озеро. Ал жакта Капчагай суу сактагычына жайгашкан байыркы кескелдирик кантип жашай алат? Мүмкүн мындай ушактарды башка көлдөрдө болгондой эле адамдар көп чөккөн үчүн чыгарып таратышкандыр. Анткени ошол учурга карата Капчагайдын жээктеринде көптөгөн пансионаттар жана эс алуу базарлары курулуп, эс алуучулар келип турган. Биз менен баарлашууда журналист Андрей Михайлов динозавр жөнүндө аңыздар келип чыгышы тууралуу айтып берди. Ал дагы адамдардын элестетүүсү менен ойдон чыгарылган жомок болгон. Когда затапливали Илийск, там якобы был стационар. Илийскиди суу каптаганда зоология институтунун стационарында плеозавр скелеттери салынган жашиктер унутулуп калган имиш. Ошондуктан Капчагай түбүндө чыныгы плеозаврлар болушу мүмкүн деген метафораны айтууга болот. Там на дне Капчагая, там настоящий плезиозавр. Андан ары программада Капчагай шаарынын Орусиялык эстрада королуна кандай байланышы бар жана Алматы Капчагай чоң жолу көрүмчүлөрү менен кандайчы атагы чыккан. Знаменитый российский... Атактуу орусиялык эстрада аткаруучусу Филипп Киркоров КМШ четинен сырткары дагы белгилүү. Бирок ал өз жашоосу үчүн Капчагай шаарынын бир жашоосуна милдеттүү экендигин дээрлик эч ким билбейт. Бул шаардык уламыш же ойдон чыгарылган аңыз эмес, нукура чын окуя. Чындыгында ал мындай болгон. Самая интересная история произошла у нас с Гуляевым и Виктором Павловичем. Эң кызык окуя бизден Гуляев Виктор Павловичке байланыштуу болгон. Ал согуштун катышуучусу, азыр 92 жашта. Ал Болгария шаары Варнаны бошотууга катышкан.
Анан 1944-жылы согуш аяктап бара жаткан кезде Варнага киришет. Ал согушта танкист болгон жана жолдо кокусунан алдынан кандайдыр бир бала чыга калат. Советских танкистов, освободителей. Анда советтик боштондуктарды, советтик танкисттерди эл гүлү менен тосуп чыккан. Анан ошол элдин арасынан бир бала чыга калып, биздин ардагерлердин танкынын алдында кала жаздайт. Бактыга жарашат, советтик танкист баланы көтөрүп алып, танканы токтотот. Ал аскер унаасынан чыга калып баланы кармайт. Бала жүрөгү түшүп калган болот. Анан танкист баланын көңүлүн жайгаруу үчүн шоколад берет. Наш Виктор Павлович сел в свой танк, поехал дальше. Биздин Виктор Павлович танкасына отуруп, андан ары кетет жана бул окуяны унутуп калат. Бирок ал окуяны советтик боштондукчу менен кокустан жолугуп калган бала эч унутпайт. Ал бала ошол кезде 10 жашта болгон. Ал болочоктогу ырчы жана композитор Бедрос Киркоров эле. Бедрос Киркоров. Со временем один из композиторов. Анан кийинчерээк композиторлор менен акындардын бири атайын уулум деген ыр жазат. И этот Бедрос взял в репертуар. Аны Бедрос алып Советтер Союзу боюнча кыдырып уулум үн катат деп ырдайт. Был слаб и голоден и мал, меня, болгарского мальчишку, танкист с улыбкою обнял. Көп жылдар өтүп Бедрос Киркоров Алматыга концерт коюп келет. Албетте ал Капчыгайга жаңы шаардын калкынын алдында ырырдап чыгат. И когда Бедрос запел песню «Сынок», анан Бедрос уулум кайдасың үнгат деп ырдаганда, ал кезде Виктор Гуляев али жаш болчу. Баланы эстеп ошол танкист мен болчумун. Сени колдон кармаган мен элем деп айткан. Анан жалпы элдин кол чабуусунун коштоосу алдында экөө жолугушат. Анда 1988 жыл болчу. в 1988 году. С тех пор их встречи продолжались. Ошондон тартып алардын жолугушуусу уланат. Киркоров кийин Алматы шаарына кээде уулу Филипти да кошо алып келет. Алар бир нече жолу телефон чалышат. Телефон аркылуу Виктор Палыч менен сүйлөшүшкөн. Капчыгай шаары биздин мезгилде туристтердин бири мобилдик телефонго тарткан видео тасма аркылуу дүйнөгө дагы бир жолу атагы чыкты. Анда Алматы Капчыгай трассасы менен келе жаткан жолоочулардын биринчи объективине үлбүлдөгөн 3 караандын 2 чоң киши менен бир баланын сөлөкөтү түшүп калган. Видео абдан тездик менен таралып катуу талкууга алынат. Анан ошол жолдо ушул көрүмчүлөр менен чындап жеке жолугушканын айткан күбөлөр да пайда болот. Алар ушул жолдо авариядан каза болгон адамдардын арбагы экендиги тууралуу да имиштер таралат. Айтмакчы ушул жолдо чын эле авария болгон. Кийинчерээк авариялардын көп болуу себебин түшүндүргөн мында да коркунучтуу бир уламыш жаралат. Ал уламыш боюнча жолдо жаныбардыкына окшош туякчан аялдын арбагы кыдырып жүрөт. Ал айдоочуларды токтотуп, Заречный айылына чейин жеткирип коюуну өтүнөт. Эгерде айдоочу макул болсо, анда сөзсүз аварияга калат. Эгер машина сөлөкөттүн жанынан токтобой өтүп кетсе, ал унаанын артынан түшөт. Айдоочу болсо туяктын такылдаган үнүн угат. Причем рассказчики утверждают, Кыздын бутундагы туякта жөн эместигин айтышат. Анткени ал кызды Советтер убагында айдоочулардын бири Капчыгайга жакын мал чарба фермасында өлтүргөн эмиш. Анан ал ары бери өткөндөрдөн өч алып жатканы айтылат. Ал эми жол боюндагы көрүмчүлөр тууралуу айтсак, анда эч кандай сыр жок экен. Кийин ал тасма башка саякатчы тарабынан тартылган. Анткени анын жаңы камерасы жана автоунаанын ылдамдыгы да азыраак болгон. Жыйынтыгында тасмага түшкөн 3 сөлөкөт кадимки 3 тарак экендиги даана тартылат. Ал эми туякчан аялдын арбагы жөнүндөгү аңыз тууралуу айтсак, сырдуу окуяларга ишенбеген адамдар аны айдоочулардын чалыккан абалына кыялдануусуна таасирин тийгизген аба ырайынын шарттары менен байланыштырышат. как бы то ни было, верить в эти... Кандай болсо дагы Капчыгайдагы ар түрдүү уламыштарга ишенүү же ишенбей коюу ар кимдин жеке иши. Бирок өзүм 2 жолу түшүнүксүз көрүнүшкө жолуккам. Биринчисинде кечирге окшогон адам бир көрүнүп жок болуп кеткен.
Экинчиси айдоочулардын дөңгөлөк алдына бой таштаган ошол аялды көргөм. Аларды мен чарчоо белгиси деп ойлоп койдум. Менин атым Андрей Сложин. Сиздер Time Puzzle программасын көрдүңүздөр. Көрүшкөнчө.